Çıraktay bana 10 gün bir günü atıp 20'ga yemeğimi çıkan bana. Hepsini attılar. Sopta durgan bana nasıl sallıyorsun sen? Bunday gülgünday balda 20 yaşında çoğu oldu. Kayaktan kızarmıyorsun ki. Kayaktan kızarmıyorsun. Элдияр Жайлообеков ушул жылдын 21-майынан баштап Кой Таш айылындагы 73-809 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп баштаган. Бирок арадан 2 ай өтпөй бүгүн 4-июль күнү туугандарына анын каза болгону боюнча кабар келген. Аскер бөлүктөгүлөр жоокердин жакындарына постто сакчылык кызматын өтөп жатып, өзүнө кокустуктан ок чыгарып алып каза болду деген маалымат беришкен. Ал эми маркумдун эжеси бала апасына каза болгонго чейин 2 саат мурун түнкү саат 12-де телефон чалганын, ал бул кадамга барбай тургандыгын айтышууда. 12'de çalıptır mamasına, jakşınakay сүйлөшүптүр. Анан эле түнкү саат 2'de уже атылыптыр. Анан 7'de бияка келдик, келсек эч ким жок. 2 ок дейиптир да атасыр. 2 ок дейиптир. А тияктан деле уже что они утверждают, что 2 гильза жатат депчи. А бияка инилерим кирген, мен уже жүрөгүмдөн неметип коркуп кире алган жокмун. Десем эгинен бир ок, анан чекесинде бир октун изи бар экен дейт. А башында артынан чыккан октор бар экен дейт, төбөсүнөн, анан мындай капталыраак жагынан дейт. Значит, 2 ок тең ошого эле тийген, ал 2 гильза жөн жаткан гильза эмес да, 2 ок тең ушуга балага келген. Кантип атат өзү, бир атканда эле өлөт да адам, анан экинчи жолу кантип атат өзүн. А тигилердин айтуусу боюнча, военныйлардын айтуусу боюнча айтып атат, нечаянно ок чыгарып алган дейби, өзү нечаянно ок чыгарып алып, корккондон өзүн атып алган дейт. Эми элесет бир окту бомтуп эле атып коюп эле, анан кайта коркуп эле өзүн атып салган, бул эмне ушул дал келеби? Ал эми Коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов бул иштин үстүнөн учурда тергөө кызматы иштеп жатканын, азырынча толук маалымат бере алышпастыгын билдирет. Эми тактай кетсек, ошол жерде окуя болгон жерге барганда, следственный группа барып көргөндө ошол жерде предварительно биз айтып атабыз, бул самострел. Может, неосторожное обращение с оружием болушу да мүмкүн. Жакындары маркум Элдияр Жайлообеков аскердик кызматын аяктап алдыда милиция кызматкери болсом деп тилек кылганын. Эми бул кыялы ишке ашпаса да бийлик өкүлдөрү окуяны тыкыр иликтеп, маркум Элдияр өңдүү аскерлердин тилегин ишке ашырууга көмөк кылышы керек деп эсептешет. Алар тиешелүү органдардан адилет иликтөөнү күтүп жатышат. Жаңыл Кожомуратова, Максат Боронбаев, Бишкек.